Ош мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультетинин чыгыштануу кафедрасында Кытайдын чай даярдоо маданияты тууралуу кече болуп өттү. Кечеде окутуучулар жана студенттер катышып, чай даярдоонун өзгөчөлүктөрүнө кызыгуу менен көңүл бурушту. Бул тууралуу кийинки сюжетте. Аньхуа аймагында эң көп өстүрүлгөн Кытайдын кара чайын бул жерде демдөө искусствосын көрсөтүп бермекчибиз. Башка өлкөнүн тилин терең өздөштүрүү үчүн сөзсүз түрдө анын маданияты менен да таанышуу керек болуп эсептелет. Мындай максатта эл аралык мамилелер факультетинин чыгыштануу кафедрасы чай даярдоо маданияты аттуу иш-чара уюштуруп, ага Кытайдан чай боюнча адис Дэн Гуанцюн келди. Ал чайдын түрлөрү боюнча маалымат берип, аны даярдоонун өзгөчөлүктөрү боюнча тааныштырып өттү. Чай 放到盖碗里面冲入开水，它这个茶温水温是有讲究的啊，红茶 不能够超过95度，黑茶要用开水，绿茶不会超过85度。Көк чайды демдөө температурасы, суунун температурасы эң азы 85 градус болуш керек дейт. Кызыл чайдыкы 95, ал эми азыркы көрсөтүп аткан кара чайдын демдөө температурасы болсо суунун 100, эң азы 100 градустан 125 градуска. Кытай элинде чайды даамдуу даярдаш үчүн кайнатууда убактысына жана температурасына көңүл буруп, суунун өлчөмүнө карап чай кошуп, ошондой эле идиштерин пайдаланууга да өзгөчө маани беришет. Аларда чай ичүүнүн маданияты боюнча алгачкы куюлган чайды бир көтөрүп ичип түгөтүү керек. Ал эми кийинки куюлган чайды шашпай иче берсе болот. Бул жерде бир тараптуу эле ошол Кытай, Япон жана Корея жана башка мамлекеттердин маданиятын биздин студенттерге үйрөтүү эле эмес, ошол эле учурда сыртта академиялык мобилдүүлүк менен ошо Япониянын Хатсума университетинде окуп аткан студенттерибиз, Кореянын Чонгук университетинде окуп аткан студент, Кытайдын Гансу университетинде окуп аткан студенттерибиздин бардыгы ошол жерде кыргыз элинин маданиятын, үрп-адатын, салт-санаасын жайылтуунун үстүндө дагы иштеп жатышат. Алар сөзсүз биздин кыргыз элинин улуттук кийимдерин кийип алышып, ошол жерде кыргыздардын бардык салттарын көрсөтүп, биздин элдин ошол ааламдашуу доорундагы өзүнүн ордун көрсөткөнгө аракет кылып жатат.